Алейкум ассалам. Устаз, кунут дуасын ордуна Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуса болобу? Жок. Ихлас сүрөсү эмес, кунут дуасын ким жаттай элек болсо, витр важиптин 3-рекетинде жатташыбыз керек. Бирок азыр жаттай элек болсо, ал Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабаннар деген дуаны окусун. Ихлас эмес. Себеп дегенде ал жер, ал орун дуанын орду. Ошон үчүн дуа айтылыш керек. Кунут дуасы дейт. Эгерде бул дуаны билбесеңиз, Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли деген дуаны окуп анан кете бересиз. Я Алла мени кечир деген дуа. Бул жерде дуа болуш керек да. Мен 6-класста окуйм. Мен мектепте болгондо асыр намаз өтүп кетип атат. Не кылсам болот? Бир чеке өзүңүз кичине бир жакшы тазараак материал алып сумкага салып коюңуз. Көп болса бір жарым метр таза жер керек. Салып туруп 2 минутта окуп коесуз, ойнай бергиле. Сабакка, переменага чыкканда мүмкүнчүлүк болсо. Каза кылбаш керек, аракет кылып. Биз Москвада иштейбиз. Жанымдагы шериктерим намаз окушат, бирок футболго ставка коюшат. Ушул кандай болуп калат? Иншалла намазды чын жүрөктөн окуй берсин, ставканы жок кылат бул. Акырын бар Кудай кааласа. Умрага бир эркек канча махрамы менен барса болот? Канча болса деле боло берет. 10 эришти бол. Апаң бар, тайенең бар, эжең бар. Мисалы да, аялың бар, кызың бар, 5 кызың бардыгын алып барып, бирөө эле жетет. Бардыгына. Махрам болса эле болду. Алып бара берет. Мен 12 жаштамын. Намаз окуп жатканда оюм бөлүнө берет. Ар нерселер оюма келе берет. Кандай дуа кылса келбей калат. Аллаху акбар. Бул сизге эмес, баарыбызга эле ушундай. Кандай кылыш керек? Эң жакшы туугандар мындай. Алланын алдында турам деген сезимди үзбөш керек. Кандай экен? Алланын алдында тур. Бир жаман ой келет го, ошону түрткөнгө аракет кылбай эле коюң. Түртүлүп кетесиз. Шайтан жаман ой берип туруп татат сизди. Аны түрткөнгө аракет кылбай эле коюңуз. Ошодон кетип каласың ары. Анан Алланын алдында турам деген сезимди жандандырыш керек. Экинчиси, эмнени окуп атасыз го, ошонун аркасынан мааниси менен кетиш керек. Мисалы, Алхамдулиллахи роббил аламин дедиңиз. Ушунун аркасынан буну мааниси кыргызча маани мээде болсун да. Эмнени айттым мен? Ар-Рахманир Рахим. Эмнени айттым мен? Малики яумиддин. Кетип атасыз. Кул хуаллаху ахад. Аллаху самад. Көп деле эмес да. Фатиха сүрөсү, Ихлас сүрөсү. Кыска иншалла мээде. Ушунун үстүртөн мааниси мээде болуп турса, иншалла ой тияка бияка кете бербейт. Карманганга жакшы болуп калат. Ошого алхамдулилля 5 сүрөнүн тафсирин жазып чыктык го. Мынакей Фатиха сүрөсү бар, Каусар сүрөсү бар, Ихлас сүрөсү, Фалак, Нас сүрөсү. Азыр алхамдулилля ошо 5 сүрөнүн тафсирин где-то бир канча бир 170 беттен турат. Ошону иншалла котормосун дагы жакшы окуп алыңыз. Алдындагы тафсирлери бар, чечмелөнүү, маселелери бар. Аны дагы иншалла окуп алсаңыз сизге пайда болот. Намаз окуганда Кудай кааласа эмнени окуп атам түшүнөсүз. Анан эмне маани, кандай сырлар бар, кандай нурлар бар, кандай керемет касиеттер бар. Ушунун баардыгын алхамдулилла намазда түшүнөт. 2 рекетиңиз совсем башкача болот. Ошон үчүн иншалла баа китептен окуш керек тугандар. Так. Намазды бир күндө бир жолу окуса болобу? Жо бир жолдан баштаңыз 5 жолу. Алхамдулилла азыр бисмилла деп бирден баштай бериң. Ниет 5те туруп турсун, акырын кошулуп кетет. 2, 3, 4, 5. Мен соодагерчилик кылат элем, банкрот болуп, карызга батып, эч иш жүрүшпөй жатат. Кандай кеңеш бересиз? Соодадан мурда Аллага дуа кылыңыз. Я Алла, базарга барсаңыз дуа кылыңыз. Эмне деп? Азыр соода кылайын деп атасыз. Жалган ант ишкенден сакта. Банкрот болуп калгандан сакта. Алданып калгандан, зыян тартып калгандан сакта деп. Күн сайын дордойго барып аткандардын баарына. Жалган ант ишкенден сакта. Экинчиси эмне экен? Зыян тартып калгандан сакта депчи. 2 рекет намаз окуңуз. Иншалла Алла таалам береке берет. Каниет кылыңыз. Аз тапсаңыз да, көп тапсаңыз да каниет кылыңыз. Тапканыңызды арамга сарптабаңыз.
Жақын қысқа арада Алла Таала ушундай берекени берет.